Бул жерде вокалист турбайбы, Моуреке Майданов аталат. Ушуну сен бир дыхания менен алып, онун аягына чейин алганга аракет кылчы, Онун аягына бул эң акыркы нотасына чейин аракет кылчы. Аман бола кайра көргөнчө асыл кеча курбума данышман азап эле калбас жүрөккө арзыгана күнү танышсам Карайсың мени карындаш, кадырыңа жетерми. Кайрылып өзүңө Көптөгөн элдик музыканын чыгармалары нотага түшүрүлгөн эмес. Албетте Затаевич менен Виноград жазып кеткендери бар, аны эч таанууга болбойт. Бирок алар баягы дың жердин четин гана оюп кеткен да. Ал эми дың жер өзүнчө эле ошо боюнча калган. Эми аны ошону ишке андан ары ашырып, ошону аягына чейин жетиш мына биздин музыковедтердин, фольклорчулардын милдети болчу да. Мен ошол иштерди баштап экспедицияларга барып, чогултуп келген материалдардын баарысын нотага түшүргөнгө аракет кылганмын. Ошол нотага түшүргөндөрдүн арасында ырлар да бар. Секетбай, Күйгөн, Арман деген ырларды, ошолорду нотага түшүрүп, андан сырткары Дастан деген чоң залкар чыгармаларыбыз бар. Ошолорду дагы нотага түшүрүп, андан сырткары күйүүчүлөрдү дагы угуп, алардын жазып алгандарын дагы нотага түшүргөнгө аракет кылдым. Албетте, бул бир кишинин колунан келчү иш эмес. Бул иш көптөгөн адамдардын, адистердин, жана ошондой эле өзүнчө бир чоң окуу жайдын, институттун иштей турган иши да. Завкафедралардын методикасын жазган статьялар болот да. Ошолорду кадимкидей эле ошолордон үлгү алып жаза берсең болот. Анын үчүн, конечно, адабияттарды издеш керек да. Было распределение тем, разделов. Это всегда направлять этим. Да. Рахмат сизге анда. Консерваторияны бүтүп келгенде Бешеналиев атындагы искусство институтунда иштеп жүрдүм. Ошондо мен элдик музыканы изилдеп, ошол эле учурда профессионалдык музыканы изилдеп, ушул эки искусствонун багыттарын, бири-бирине байланыштарын дагы изилдеш керек болчу да. Москвада атактуу Чайковский консерваториясын бүтүрүп, анан докторскийин ошол жактан коргоп, анан Алматадан дагы билимин жогорулатып келген экен деп. Камчыбек Шаменович Дүйшалиев илгертен бери эле 67-жылы искусство институту ачылды эле. Ошол жылдардан бери кийинчерээк 20 жыл мурун консерватория ачылган, 21 жыл мурун. Мынакей ошондон бери ушул жерде эмгектенип келатат. Биздин композиторлорубуз Малдыбаевтан баштап, андан кийинки Абдыраев, Тулеев, Аманбаев, Молдовасанов, Давлесов, Осмонов, Эсенгул Жумабаев, жана башка ушулдай композиторлорубуз ошол элдик музыканы композитор жазган музыканын негизи болуп эсептелинет да. Ошол элдик музыканы колдонушуп туруп анан кийин классиканы жазышат.
классический музыканы, операны, балетти жазышат, симфонияларды жазышат. Мына ошондо элдик музыканын ушундай бир сыр ачылат да. Бұл докторлық диссертациясын мына қиын учурда жактаган. Баягы эсир кулап жан таслим болуп турган учур болду го. Айрымдар өзүнүн кесибин таштап башка соодага өтүп кетип атты. Ушундай кыйын турмуш болуп аткан. Анан ушул ошого карабай, өлөр тирилерине карабай да жактады да. Эми ошондо тиги Украинага барып келүүнүн өзү эле бир азап болчу дагы. Анан кантип барып келип жүрдүң деп сурап калдым да мен. Кандай болду десем, эми барыш керек болуп калды да дейт. Ага көп деле кейигенин мен байкаган жокмун да. Камчыбек Шаменович опирается на методологическую базу, заключенную в трудах Асафьева, Назайкинского, Цукермана, Сохара, Руднева и других ученых. Таким же высоким эстетическим идеалом, как песня, является эпическая культура кыргызского кочевья. Эпос, по мнению Камчыбека Дюшалиева, это способ философского, исторического и духовного самоопределения человека и народа, который распространяется с номадических просторов Азии на весь мир. Мен айта турган мынакей канча китептер жазды. Бул эмне деген эмгек? Бул 10 киши жаза турган жалгыз сөз баш жазып койгондой сезилет да. Анткени оңгүл оңдорду өзүнчө. Кыргыздын курабак илгертен келатканы. Эми даже мына Кыргыздын кошокторунан бери, күүлөрүн ошолордун баарын изилдеп чыккандан бери. Причем баары изилдеш деген изилдеш. Бирок изилдеген дагы мунун өзүнүн грамотный, өзүнүн ушунчалык билимдүүлүгү менен, билимдүүлүк деңгээли менен изилдеш. Это башка кеп. Айталык көптөгөн мисалы бөлөк элдин өкүлү, мисалы орустар окуйт бизде, бизде немистер окуйт, бизде мына Корей, Кытай, Казак, Өзбек дегендей бардыгы тең окушат. Ар түрдүү улуттун өкүлдөрү. Мына ошолорго кыргыз музыкасын таанытып, анын негизин нугун тууралап түшүндүрүш абдан кыйын. Ошон үчүн билим керек буга, илим керек. Жанагы жазган китептердин эң чоң пайдасы мына ошондо тиет. Бул Айчыбек операсында композиторлор кыргызданышкан. Театр менен кандай байланышым бар? Эгерде менин бир жарым чыгармачылыгым элдик музыка менен байланыштуу болсо, жарым чыгармачылыгым ушул театр менен байланыштуу. Спектакльдер үчүн рецензия жазып тургандан кийин гезиттерге макала жазып берип турчумун да. Андыктан классикалык музыканы элдик музыкадан айырып, же болбосо ажыратып кароо мүмкүн эмес. Мына четинен эле мисал келтирип кетели, Мукаш Абдыраев
3 опера, 1 музыкалык комедия жазган. Ошондо мына Олжобай Кишимжан деген операсын алып көрөлү. Ушул Олжобай менен Кишимжан деген операсынын теңи 50% ошол элдик музыкага таянып жазылган. Мисалы үчүн Бекбекей далалык, Шырылдаң далалык. Булар эң эски, эң байыркы элдик музыканын, салттуу музыканын жанрлары. Эми Мукаш Абдыраевич агайыбыз ушул ырларды, эски ырларды эң сонун обработкалап туруп, анан кийин Олжобай Кишимжандын бир чоң сахнасына киргизип койду. Орусча айтканда чоң сценасына киргизип койду. Анда хор да кырдап атат. Ушул эле операнын, театрдын хору ырдап атат. Оркестр ойноп атат. Солисттери ырдап атат. Мына Калый Молдобасановду алып көрөлү. Эми ошол саманчынын жолун эле мисал келтирсек, Улуттук академиясында мен 10 чакты жыл иштеп калдым. Анда искусство таануу деген сектор бар. Ошондо сектор башчысы болуп иштеп жүрдүм. Ошондо теги Манас темасына да кайрылдык дегенде, Камчыбек Шаменовичтин баягы бөлүм башчылыгы мезгилинде 2 чоң жыйнакты даярдап чыгардык. Бул Манас жана искусство, анан кийин Айтмат жана искусство депчи илимий макалалардын жыйнагы болду. Ал жерде музыкасы дагы бар, сүрөтү дагы бар, театры дагы бар, киносу дагы бар. Ошо Манаска дагы, анан кийин Айтматовго дагы арналган болду. Мен өзүм атайын бир классты алып алып, магнитофонду алып алып, ошол запистерди момундай коробкалардын 200ге жакыны бар болчу. Мына момундай коробкалар. Накей, момундай коробкалар көчүрүп келгенбиз. Накей, момундай. Азыр дагы ошондой жазылып турат да, көчүрүлүп. Радио менен теленин алтын фондусуна барып, картотекалардын баарысын аңтарып чыгып, архивден алып кадимкидей эле. Аткаруучулардын баарын жаздым, канча мүнөт угулат, канча мүнөттө созулат, ошол өргүлөр ким аткарат, бул кимдин тексти болгон, ошонун баарысын көчүрүп келип туруп, анан ошол жанагы изилдөөлөрүмдө пайдаландым да. Мындан сырткары жанагы алтын фондуда фонотекасынан анан ырлар, күүлөрдү көчүрүп алып келип, консерваторияга алып келип, ошол азыр сакталып турат консерваториясынын фонотекасында. Музыкага катышып аткандарында ушундай суроолору болду. Сиз кандай ойлойсуз бул боюнча? Жакшы болот, мен мындай деп жооп берет элем да. Бул салттык музыканын жумалыгы болду. Туура айтып атасың. Мен да ошого активдүү катышып, докладдар менен чыгып, баарын жолго таандык болуп калат да. Анткени бизде кадрлар жакшы өсүп атат. Мына могу жерде отурган кыздар, балдардын баарысы азыр мына ушу салттык музыка менен алек болуп атышат. Көп жыл бою мына мамлекеттик токтогул сыйлык бар да, комитет. Комитетке түшүнгөн, ошо чыгарманын жаратылышын, маңызын, маанисин түшүнгөн, аны талдай билген, калыс, адилет, профессионал керек да. Недавно вышла в свет его новая книга «Традиционная музыка. Теория и методика», в
которой автор подводит определенные итоги своего почти полувекового исследования музыкального наследия. Свойственная ученому целеустремленность и в достижении поставленных целей является убедительным аргументом для его учеников, среди которых нахожусь и я. Салттык музыканын педагогика жагынан ушу пайдасы өтө зор деп эсептейм да. Анткени мектеп жашында болобу, же болбосо тиги бала бакчасындагы жашында болобу, ошол балдарды туура руханий жактан тарбия бериш үчүн ошол элдик салттык музыканы уктуруп тарбиялаш керек. Жаш балдардын эстетикалык тарбиясы дегенде биринчи очередь ошол элдик музыканын маанисине токтолушат да.